Assalamu alaikum урматтуу Москвадан мекендештер. Амансыздар, сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Туугандар, сиздер менен көрүшүп турганыбызга аябай кубанычтабыз. Бүгүн 25 январь 2024 жыл, четверг, бейшемби. Андыктан иш күнүңүздөр ийгиликтүү, жакшы өтсүн. Алгач эле биз өзүбүздүн баягы Москва бар деген Telegram жардам каналда жакшы сөздөрдөн баштайлы. Жакшы күндөрдүн жакшысы болсун ушул таң, Москва барда отурган туугандардын бактысы болсун ушул таң. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатуху. Ушул таңды насип кылган Аллага чексиз мактоолор, шүгүрлөр болсун. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, баарыңыздарга ден соолук, ишиңиздерге ийгилик дейт. Бизде Артур деген бир жигитибиз. Алла разы болсун. Жалпыңыздарга эле ушул бөтөн жерде бөөдө кырсыктан Аллахым сактасын, тапаныңыздарга береке болсун, үй бүлөңүздөргө тынччылык болсун. Дайыма Аллага шүгүр кылып, шүгүр кылганда билели, бөтөн жерде өзүбүздү жакшы, өзүбүзгө сак, документке так болуп, дайыма жакшы алып жүрөлү. Сөздү улай, ассаламу алейкум туугандар, амансыздарбы? Сахарова боюнча айтып койсоңор, акча канча кетет дейт. Сахаровага өзү мурда 8 миңге жетпеген акчада, азыр валейкум ассалам 8 миң рубль. Если перевод паспорта бар болсо, эгерде жок болсо 8900 рубль экен, почти 9 миң рубль экен. Бул деген эгерде перевод паспорту ушул жактан жасатып алып барсаңыз 8 миң, ошол жерде жасата турган болсо 8900 рубль экен. Андан кийинки суроо, туугандар, негизи эле биз көпчүлүк мигранттар ушул жерде жүрүп, ушул жерде мекендештерибиз иштеп жүрүп, телефон алып, башка карыз алып, кээде баягыдай акча керек болуп калганда кредит алып дегенде ошондой акча карыздары бар адамдар бул жерде жаза кетиптир. Салам алейкум, кандайсыздар туугандар? Мен МТС рассрочка телефон алгам, 10 миң калды. Казакстанга кирди чыкты кысам болобу, билгендер айтып койгулачы, рахмат дейт. Бул жерде болот, кирип чыксаңар деп жазыптыр. Туугандар, негизи эле карыз, кредит маселеси боюнча эгерде мына 10 миң рубль, эгерде баягы Федеральная служба судебных приставов деген бар, ошолордун базасыга түшпөсө, ошолорго заявка берилбесе, мисалы бизден карыз ушул качып жүрөт же ушунан ала албай атабыз деген базасы бар өздөрүнүнчү. Ошол базага түшпөсө, чек арадан кирди чыкты кылсаңыздар боло берет. Эгерде ошол жерге түшкөн болсо, ошол эле сөздү улай мына бул жерде жазып кетиптир. Мен кирди чыкты кылганда жаныбызда бир баланын 2500 акчасы калган экен. Кредитинде чыгарбай койгон, Россиядан выезд запрещено деп айткан экен. Демек бул деле чындык. Мына болгону 2500 карызы бар экен, бирок ошол базада бардыгынан границадан чыгалган эмес. Бул Казакстанда гана эмес, бул даже аэропорттун да чыгарбайт. Эгерде карызыңыздар болсо, ошол списокто сиздердин фамилия аттыңыз болгон болсо, анда сөзсүз ошону текшертип, карызы төлөп, анан чыгышыңыздар керек. Карызды деле ошол жерде эгерде 2500 ошол жерде берип коем десе, ал жерде алып сразу эле чыгарып бербейт. Бул сөзсүз түрдө ошол катталып, чегини көрсөтүп, ФССПнын базасынан өчүп, бүткөндөн кийин анан гана чек арадан чыгарылат. Ошондуктан эгерде кете турган болсоңуздар, эгерге мекенге же чек арага бара турган болсоңуздар, туугандар, негизи эле алдын ала карыздарыңыздар текшерип, бир катар текшертип алып, толук менен чыга турган болуп, алдын ала төлөп койгонуңуздар жакшы, эгерде карыздар ошол списокто болуп калсаңыздар. Бул жердеги акча штраф болушу мүмкүн, кредит болушу мүмкүн, рассрочкадан ошол калып кеткен сумма болушу мүмкүн. Андан сырткары өзүңүздөр билбей баягы автобуста алынган штраф, башка штрафтар болуп калышы мүмкүн, толук эле. Машинадан автомобиль айдаган баягы айдоочулардын штрафы болушу мүмкүн, жол эрежесин бузгандардын. Андыктан ошону тактап алып анан кетиңиздер туугандар. Анан дагы ушул сөздү улай сиздерге айта кетейин, эртең буйруса пятница күнү бизде чоң подкаст болот. Өзүңүздөр билесиздер, биз юристтерди дайым чакырып сиздерге колдон келген маалыматты алып берип турабыз. Эгерде суроолор болсо, кандайдыр бир юристтерге боло турган суроолор болсо, астына комментарийге жазып койсоңуздар, биз эртең ошол суроолорду топтоп, мында окшош суроолорго толук жооп алып берген аракет кылабыз туугандар. Ошондуктан комментарийге суроолорду жазабыз. Эгерде мекенге учамын же мекенден Москвага учамын деп ишеничтүү авиабилеттерди издесеңиздер, баягы эле Осман авиа номерлерин коюп койдук сиздердин кызматыңыздарда. Андан сырткары чек арага барамын десеңиздер, Мухиддин жылуу жумшак өзү жолдо жардам берип алып келет. Ошол эле баягы карыз тизмесини жолго чыкканда текшертип, анан алып барат. Андыктан ошону пайдаланып калсаңыздар болот туугандар.
Анан баягы таза регистрация издеп жүргөндөр болгон болсо 8936 111 79 11 номерине кайрылыңыздар. Ишеничтүү таза регистрация кылып берет. Негизи эле бөтөн жерде туугандар, өзүңүздөргө сак, документиңиздерге так болуңуздар, аман болуңуздар, үй бүлөңүздөргө тынчылык, дайыма жакшылыкта жүрүңүздөр туугандар.